Саламатсыздар. Ат башы району органикалык аймак болуп эсептелинет. Биз 2 жылдан бери ушул органика менен иштеп келебиз. Бизде азыркы бүгүнкү күндө официально Ат башы районунда химикат саткан магазиндер жок. Буларды токтотконбуз. Бизде только органикалык гумустар, биогумустар менен гана иш алып барабыз. Мисалы башкалар өз алдынча химия, пестицид алса же башка компаниялар келип сатабыз десе кандай болот? Жок, бизге башка компания келип анда ачык айкын сата албайт да. Анткени бизде ага тыюу салабыз. Химикаттарды толук сатканга тыюу салынат да. Анан эми баягы бизге билгизбей өз ара алып келип колдонушса, аны эгер билип калсак, аларга да тыюу салабыз. А так мындай официально ачык айкын алып келип сата албайт да. Жайыттар боюнча кандай иштер болуп атат сиздерде? Жайыттар боюнча эми бизде азыр министрлик тарабынан атайын жайыттарды жакшыртуу максатында 7 түрлүү үрөөн алганбыз. Ошолорду жайыттарга 2 жылдан бери иштеп атабыз. Жайыттарды атайын мындай мерченделген, бөлүнгөн жерлерибиз бар. Тосулган ошол жерлерге чачып, алардан үрөөндөрдү алып көбөйтүп, кайра жана деградацияга учураган жайыттарга чачуу. Андан тышкары малдын аябай көп болуп кеткен жерлерге мораторий жарыялап, алды жок дегенде 1-2 жыл ал жерге малдын туягын бастырбай, чөптүн түрлөрүн өстүрүү боюнча иштеп жүрүп атат. Рахмат, ийгилик болсун.